Arыбасын аруу кыргызым, бар болуңуздар. Бүгүнкү чындык эртеңки жомок. Ал эми байыркы жомок бүгүнкү чындык. Ааламдан жаңы кабар келген менен адамдар аңдабайсың муну неген. Кое бергин мыйзамын өткөн доордун кыргыз деген ысым менен калам десең. Çirkin turmuş neçen gelip neçen ketken, çıgarbagın ulu kırgız bunu esten. Dağır jolu, бар болуңуздар. Атқан таңдын шооласы, ата жұрттың ооматы болсын сіздерге. Аламдан аргандай кабарлар келет. Аламдан адам баласына адашпасын деген улуу пайгамбарлар келген. Улуу олиялар келген. Бараткан багытынан адашпасын адамзат. Качандыр бир кездерде өзүнө жолун таап, улуу жолду таап, адам деген ыйгатка калуу. Адам деген ыйгатты толук кабыл алуу. Бүгүн бизде мейманда манасчы деп коебуз. Өзгөчө манасчы, философ, акын, Өмүрбөбү Бегалиева айым. Саламатсыңбы, Өмүрбөбү? Куш келипсиң. Жакшысыздарбы? Куш келипсиң. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жакшысызбы? Бу сенин мынау китептериңди дегеле сенин бул жашоодо болгон өзүңдүн ойлоруңду чагылдырган бал китебиңди окудум. Дегеле өзүңдүн жашооңдогу сен өзүң негизи мындайча айтканда провизор деп коет. Сеничи анан кандайча болуп, эмнеден болуп, мындайча айтканда ушул сырдуу дүйнөгө чагылып калдың. Эмнелер себеп болду? Маселен мен бир жерден окудум эле, сен Ташкентте окуп жүргөндө китепканадан чыкчу эмес экенсиң. Ушул китепканада анан ошо барганда өзүңдүн жан дүйнөң ошо жерде бир өзгөчө бир ачылган сыяктуу. Жаныңда бир китепти салып жүрсөң, ошондо жан дүйнөң тынч алган сыяктуу. Ушундай кабарларыңды окуган элем да менчи. Бул эмнеден ушул дүйнөгө кабыл болдуң? Кантип? Ушунун бир кыска учкай айта кетсең, биринчиден. Кыска айтканда, мага келген эми мен негизи аян менен алып атам да бардыгын. Ошо келген аяндарда ушундай айтылган. Мени туулгандан тартып эле бешикте жаткан кезимден Сулайман пайгамбар тарбиялап келген экен. Кудай өзүнүн сүйгөн жанын салган экен менин денеме. Ошол себептен мени ушул жолго ушундай багытта бир акылмандуулуктун бийиктигине барыш үчүн туулуу элегимден эле дайындашкан да. Тарбиялап келген, өстүрүп келген. Целенаправленно Кудайдын багытта атайлап планы болгон да. Негизи адамдардын баардыгы кандайдыр бир өзүнүн билип билбей өзүнүн максаттары бар эмеспи? Өзүнүн чоң дейбизби, кичине дейбизби, улук дейбизби, бийик дейбизби? Ошондой адам дегеле бул дүйнөгө жаралган адам баардыгы өзүнө тиешелүү болгон кызматын аткарат. Бирөө комузчу, бирөө чоорчу, бирөө шырдак, оймо чийме. Өзүнүн сөзүңүздү бөлүп койдум. Айтыңыз. Өзүнүн ошол өзүнө берилген миссияны толугу менен аңдай албай калган учурлар да көп кездешет. Менде деле ошондой болгон да, жан дүйнөмдө кыйналуулар болгон. Ошол мен фармацевтикалык институтту артыкчылык кызыл диплом менен бүтүрдүм. Ошо институтту бүткөндөн кийин анан билдим да, бул менин чөйрөм эмес экендигин, бул тар чөйрө экендигин. Албетте мен иштегим келген жок, бирок ал кесибимди таштабадым. Өмүр бою таштабадым. Азыр дагы ошол кесипти аркалап да келатам. Ошондо жан дүйнөдө кыйналуу окуу жайды бүткөндөн кийин бул өтө татаал болот экен, анткени сен өзүңдү тапкан жоксуң. Бул
сен өзүңдүн багытыңдан адаштың, коомдогу мен коомчулук менен иштей турган кенен чөйрөгө ылайыкташкан адам экендигимди ошо институтта бүткөндө түшүндүм да. Анан окуп жүргөн мезгилде болсо, ошо Ташкенттеги фармацевтикалык институтта окуп жүргөн мезгилде болсо, ошол кезде менин акылымдын жетишкендиги, менин ички дүйнөмдүн кубаттуулугу күчтүү экендигин билчим дагы. Ошол бир эле учурда 4-5 институтта бүтө турган жөндөмдүүлүгүм бар экенин билчим, бирок ага мүмкүнчүлүктөр жок болчу да ал кезде. Бу ар бир адамга кече маселен Гүлбайра деген көлдүк бир келин келди. Анан ошол кишиге бир көлдөн таш таап алыптыр. Таш таап алса өзүнүн аты жазылыптыр. Кадимкидей жазылыптыр да. Мен да көрдүм алган. Анан уулунун аты жазылыптыр да. Кандайдыр бир белгилер берип турат да. Сага кандай белгилер келди? Эмне деген белги аркылуу болду? Белги, мен мектепти жалаң бешке окудум. Эми алтын медаль менен бүттүм, бирок медальды бериш үчүн мүмкүн айтууга мүмкүнчүлүк бардыр азыр эфирде. Айта бер. Алтын медаль берген жатат, ошо атаңа айт дешти. Атаң бир кой союп мугалимдерди сыйласын дешти. Анан мен ойлодум, мүмкүн алтын медальга мен татыктуу деле эмес чыгармын деп ойлодум биринчиден. Экинчиден, эмне үчүн менин медалимди алар майлаш керек дедим. Мындай жөн гана эмне үчүн бербейт, бул адамзаттын туура эмес багыты деп ойлодум дагы. Мен ичимдеги протестти ачык айтпадым, мен атама да айтпадым. Мен алтын медаль алып атам деп унчукпадым дагы. Ошомойдон мугалимге дагы унчукпай койдум. Ошентип алтын медальды мага бербей коюшту. Анан бул ушул биздин Кыргызстандагы кыргыздардын аң сезиминин эми же болбосо кандай десем, биздин адамдардын пейилинин тардыгы экен, бул кыргыздарга тиешелүү маселе экендигин мен эми тышка чыккандан кийин көрдүм. Анткени мен Кыргызстанда окуган жокмун да, мен башка улуттардын, еврей, татар, өзбектердин, Азербайжан, ушулардын, орустар, ушулардын арасында болдум да эми сыртка чыккан соң. Сен кайсы окуу жайында айтып атасың? Мен Ташкент фармацевтикалык институтунда окудум. Ошол бүтөр менен эле ошол жака кеттим да. Анан мен ошо мектепти бүткөндө түш көрдүм. Бул жөнүндө мен эч жерде айта элекмин. Бул биринчи белгиси десем болот да. Эми алтын медальды бербей коюшту. Унчукпадым. Ошол математикадан республикалык олимпиадаларга катышып, ошо жеңүүчүлөрдөн да болуп жүрсөм дагы, мага ошолорду дагы айтпай мугалимди жашырып жүргөнүн көрдүм. Эми мектеп окуучусуна дагы ушундай ичтарлык кылган мугалимдер болорлугун эсимден чыгарбай келатам. Бул көрүнүштөр Кыргызстанда көбүрөөк болот экендигин кийинчерээк ошо Ташкенттен кызыл диплом беришкенде көрдүм да. Анткени ал жерде мындай интригалар жок экенин көрдүм. Мен ошондуктан өзбек элин дагы, ошо еврейлерди дагы аябай көбүрөөк сыйлайм. Анткени башка элдерде мындай сезимталдуулук көбүрөөк болот экен, кыргыздар тоң эл болот экен. Кыргыздар биз улуубуз деген менен мүмкүн азыркы кыргыздардын чабалдыгы көбүрөөк окшойт. Анткени негизи бул элде, кыргыз элинде мыктыларды алдыга өткөрбөгөндүгүн мен ошол кезден бери эле көрүп келатам. Мыктыларды алдыга өткөрүп, акылмандарга жол берип түртмөлөгөн бул жакта жок экен. Тиги жерде институтта жүргөндө бизде Игорь деген еврей жигит бар болчу, бухаралык еврей. Ошол биринчи курста эле мен эртең менен экзаменге барсам, мени Оля дешчү. Анан ошо айтып атыптыр, Оля, она должна быть первой, она должна получить экзаменационный билет, после, значит, зайдете другие, потому что, оказывается, завалов много бывает, когда не она заходит первой. Деп айтып атканын угуп калдым да. Ыраазы болдум. Ыраазы деле болуу эмес, эми көңүл деле бурган жокмун, бирок ошондой как так положено, видимо, деп калдым дагы. Ошол порядок, мен сизге көзүңүздү мындай эменен биринчи жолу айтып атам, бул биз кыргыздарга айтууга тийишпиз да.
башка элдин да артыкчылыктарын айта кетүүгө тийишпиз. Ошол порядок ошол 5 жыл бою созулду. Биринчи ошо биздин 13 группада биринчи болуп мен экзаменге кирип, биринчи билетти мен алып, мен жооп берип, анан чыгып кетчим. Анан калгандары кирчи ошондой группада бирде жолу бир эки алгандар болчу эмес экен. Муну байкаган еврей ошол ал дагы кызыл диплом менен бүтө турган мыкты жигит болчу. Ошол еврей ушундай тартип киргизди. Анан бардыгы ошол тартип менен жашашмак гана тургай, мага сыйлар күчтүү болчу. Мен Кыргызстанга кайтып келер менен мындай сыйды көрбөдүм. Ушул күнгө чейин. Деген эмеде социализм убагында жашадык биз. Капитализм убагында жашап атабыз. Мен бир нерсени баамдадым да. Өтө бир сонун адиштик бар да. Социализмде дагы, феодалдык доордо дагы, капитализм доорунда дагы жыргап жашап кете турган адиштик бар да. Ал кошоматчылык, ал эки жүздүүлүк, подхалим. Мына ошолор кайсы кылым болбосун, кайсыл доор болбосун өтө жакшы жашап кетишет. Ал эми ушундай өзүнүн күчтүү адамдарды сага окшош, жана көп адамдар бар да. Буларды дайыма кыйынчылык болуп келген. Баягы искусствода мынтип айтылат. Таланттууларды көтөрүш керек дейт да. Ал эми таланты жоктор болсо, өзүлөрү эле чыгып кетет деген кеп бар да, бийиктикке. Мына ошондой нерсе, бул болуп келген нерсе, анан ошонун ичинде мен өзүмдүн оюм, адамдар, ар кандай адамдар бар, бардык улуттардын ичинде, арасында бар. Жакшысы дагы, жаманы дагы. Бул туура, бирок сезимталдуулук көбүрөөк экен да, мен ошону байкадым. Сезимталдуулук көбүрөөк экен да, сезимталдуулук көбүрөөк болгон үчүн ошол мыкты окуган Игорь дагы, Моисеев дагы, ал мага жол бошотуп атат. Ал ошол группадагы мыктылардын, эркек балдардан да ошо баарысынын арасында мыктылардын мыктысы болчу да. Ал мага жол бошотуп, ошол мыкты жигит жол бошотуп атат. Негизичи башкалар да ошондой болду да, өзбектер да ошондой болду, татарлар деле ошондой, орустар деле ошондой позицияда турушту. Кыргызстанда андай болушу мүмкүн эмес экендигин мен азыр көрүп жүрөм. Анан сиздин сөзүңүздү бир аз бөлүп койдум. Деген эмедечи? Айтып Өзбектерде да сезимталдуулук көп экен да, мен артка түрткөн же болбосо бут тоскон же болбосо көрө албастык кылган бир дагы ошо башка улуттагыларды көрбөдүм мен 5 жыл ичинде. Кийинчерээк деле ошо Украинада барып, Киевде окудум, Харьковде окудум. Ал жакта деле мындай башка улуттагыларда өтө көрө албастык болгон сезимдери, жаман адамдар албетте көп, бирок мыктыны мыктыдай эле мамиле кылганды көп улутта билет экен да. Биздин Кыргызстанда, кыргыздардын ичинде мына ушул сезим көп ойлондум. Мен муну ошончо жылдардан бери ойлонуп келатам. Бул маселенин үстүнөн тоңураак эл болот экен кыргыздар деп, кечиримдүү болушубуз керек экенин. Бул кыргыздын өзүнүн маселеси, кыргыздын өзүнүн натурасы окшойт да, жаратылышы тоң. Анан бирин бири сыйлабаган, бирин ошо мыктыларды алдыга чыгарып, анан ошонун артынан ээрчип, анан ошонун негизинде кеңейтүү, тартипти сактоо деген сезим негизи жок экенин бардык тараптан көрүп келатам. Муну моюнга алыш керек. Муну моюнга алгандан анан ошону оңдоо маселеси келип чыгат. Эми эр жүрөктүүлүк, сиз эми айткыңыз келет, Кыргыздан өткөн эр жүрөк жок. Албетте эр жүрөк жок, бирок эр жүрөк болгон адам, акылман адам тебелип кетет экенин көрдүм. Эми теге акылман адамда эр жүрөктүүлүк сөзсүз болот. Ошондагы. Ооба. Мындай көрүнүштөр бул бар, болуп келген. Мына ошолордун бардыгы адамдын жан дүйнөсүнүн өсүшүнө камчы сыяктуу болуп келген. Сабак сыяктуу. Же болбосо ошол терс көрүнүштөр башка адамдарга күзгү катары, көрсөтмө курал катары, демек ошондой болбош керек деген. Азыркы күндө сен айткандай адамдардын дээрлик көпчүлүгү жан дүйнөсү жарды. Бирөөгө жакшы сөз айткандан бардыгы чочулап турат. Мактагандан коркуп турат. Кокуй озуп кетпесин,
кокуй, мен кыйынмын, кокуй деген бул мунун жаманы же жакшысы деп айта албайм. Бул жаманбы, жакшыбы депчи. Бул нет, өтө начар касиет экен. Ошондуктан бул нерсени дагы бир Мыктыны мыкты деш керек, мыктыга мүмкүнчүлүк бериш керек да. Муну үйрөнүшүбүз керек. Бул ошондой болуш керек. Эми ошол Ошон үчүн өспөй жатат. Кыргыздардын тукуму дагы өспөй жатат, азыраак өсүп атат. Кыргыздар көп жагынан тартылып калып атат. Ошол начар касиеттери мына ошого кедерги болуп атат окшойт да. Анан мактанчаактыгы байкап көрсөм бардыгынан ашып кетет экен. Теге жанагы башка сезимталдыгы биздин башка улуттарга караганда башка улут бизге конокко келсе, ошондо биздин сезимталдыгыбыз аябай ошондо өсүп кетет да. Ал жеринде бар. Ооба. Бул да болсо, бирок башка улуттар деле ошондой конокко аябай биздей эле коноктошот экен. Ошондуктан эгерде сен ошол өзбектердин, еврейлердин жана башка улуттардын арасында ошол улуттун адамы болуп жашасаң, балким ошолор жөнүндө дагы азыр ушундай терс нерсени айтмаксың. Жок. Ал жерде мен көрдүм да, эми начар кыргыз болсо начар эле мамиле кылышчу. Ошол адамдын мыкты экенин көрүп туруп, мугалимдер да ошондой, мугалимдер дагы дайыма ошо мактоо сөзүн ачык эле айтышчу да. Анан студенттердин арасында дагы бул мыктыны мыкты дешет экен да, кыргыздардын көбүн жактырчу эмес ал жерде. Макул. Өмүрбү биздин немебиз жакшы тема болуп кетти, бирок биздин темабыз сырдуу дүйнө да. Бул сырдуу дүйнөдөгү бул Сулейман пайгамбардын жана кандайча буга кабылып калдың дегениңиз, мен ошондо түш көрдүм деп келатып, анан кийин биз кыргыздардын маселесине өтүп кеттик. Мен ошол мектепти бүтүп атканда түш көрдүм да. Анан океандын анткени атам педагогический институтка сүйлөшүп койдум, барасың деди да. Анан мен ага каршы чыгып эле, өзүм кайда барарымды билбедим, бирок каршы чыгып эле мен бул Фрунзеде окубайм, мен акылым эми байкап атам да эми көбүрөөк экенин, батпай атканым да. Мен центральный вузга кетишим керек, сыртка кетишим керек деп отуруп, четтен окушум керек деп отуруп, эми анын кокусу өтпөй калбайын, өзүм кетип атам деп, анткени Москвага бал көбүрөөк болот дешкенден Ташкентке берип койдум да. Бирок менин балым өтө чоң болду. Ошондо Данияров деген Данияр ректор экен мединститутта. Ал киши айтты: "Кызым, сенин балың Москвага кете турган бал болду" деди да. 2-4, 2-5 алдым. Алтын медалдан отказ кылдым да. Албай койдум да алтын медалды, анан 4 экзамен тапшырып 2-4, 2-5 алдым. Сени Москвага жөнөтөбүз деди. Ошондо дагы мен Кудайдан ушу Ташкентти эле сурадым эле. Мындай ач көздүк болбойт го деп ичимен ойлодум дагы. Ошол жерден анан тиги кишиге жооп берип атам да, 1 минут ойлонуп туруп. Жок, мен Ташкентке эле бара берейин деп. Деп ошонун астында көргөн түшүм мындай болду да. Океан бар экен, океандын түбүнө сүзүп барып, жок, океандын түбүнөн бир абышка сүзүп чыгып, мага 6 цветной карандаш берди. Анан мен ал кишиге айттым да: "Сиз мага эмне үчүн 6-ысын гана берип атасыз? Меники 12 түбүндө жатпайбы океандын?" дедим да. Өзүм сүзүп барып, тиги 12 кылып туруп анан кайра алып чыктым да. Анан ошол түш күч берип эмес, ошо мендеги энергетика ошол өз алдынча мындай бүтүм чыгарууга түрттү окшойт. Анан институтка ошо өткөнүмдөн кийин албетте барар замат эле мактоолорго кезиктим, анткени мен математик элем да, күчтүү математик элем, бирок башка вузга өтүп алдым да, анткени мугалимдин мага жаман мамилеси үчүн мен математикалык вузга барбадым дагы. Түшүнүктүү. Биздин негизи мына ушул нерселерди кайып дүйнө менен жашаган адамдар түшүнөн, өңүнөн, кандайдыр белгилерден, кандайдыр бир сыр кубулуштардан, көрүнүштөрдөн, кандайдыр бир башка дүйнөдө жүргөн адамдарды жөнөкөй көрүп турган адамдар буга мындан алысыраак адамдар көпчүлүгү түшүнбөйт. Түшүнбөйт дегеним кандай? Түшүнөт, бирок түшүнгүсү келбейт дегендей. Себеби деген түшүнөт дегеним ар биринин көкүрөгүндө бул нерсе бар.
Өзлөрү да адамдардын баары туш көрөт да, бирок чечмелей албайт, антишип эметме. Айтайын дегеним азыркы күндө ошо молдолор кечээки мен айтып аткан Гүлбара деген кызды мунун ташыңды эч кимге көрсөтпө, бул ширк, бул тиги бул деп Гүлбара деген көлдөн кандай шрифт менен жазылган экен? Кадимки эле биздин тамга менен. Кириллица менен эле жазылган да. Анан ширк дейт да, эми аны кече бир аз түшүндүрүп айттым, эми ширк дегендердин баардыгы өзлөрү бул нерсени өздөрү аягына чейин түшүнбөйт. Баягы чала молдо дин бузат, аны түшүнгөн молдолор бар, түшүнбөгөн молдолор бар. Айтайын дегеним, акыркы убакыттарда ушундай касиеттүү адамдар, молдолор ширк дегендердин баарын ушу экранга чыгарайын деген оюм бар. Себеби азыр мезгил ушундай жетип калды. Азыр ушулардын баардыгын кайрадан жок, даңазалоо мезгилине келип калды. Бул даңазалоо бул илгертеден биздин ата бабалардын атаканы эне сүтү менен келаткан жан дүйнө талабы болуп келген. Аны бүгүн кандайдыр бир чекке салып эле бул туура эмес деген. Ошондуктан көрүүчүлөрдүн баары түшүнөт деп ойлойм. Ошондой нерселерди алам менен кайыпташ, канатташ болуп келгендер. Мына бул көп жазмаларыңда акындарга жолукканың бар. Фирдаус, Мархаям, пайгамбарларга жолукканың жазууларың. Манас атага жолукканың бар. Иса пайгамбар менен Мухаммед пайгамбардын экөөнүн миражда жүрүп экөөнү жолуккандары жөнүндө. Маселен, Манас жөнүндө сенин Манас айтууң. Ушулга бир аз токтолбойлу. Манас, сени Манасчы дейт деп айтып жүрүшөт да, Манасчы. Анан кандай? Бизде Манасчы деген Манас айтат го. Сен кандай айтасың? Мен Манастын стилинде манасчылык өнөрү менен ошол 95-жылы ошол тилим кесилип, аян салынып башталганда мындай поэтикалык сөздөр болгону менен Манастын фольклор стилинде келген да. Мен аян деген китебим ошо фольклор Манастын стилинде жазылган болчу. Манастын сөзү Каныкейдин сөзү деп. Анан ошондон бир аздан кийин эле ошо Манас тилинде мен ошолордун баарын айтып келдим. Кадимкидей манасчылар айткандай айтам да, ар кандай кылып. Анан азыр ошондон үзүндү айта аласыңбы? Айта алам. Айтчы ошондо. Эмес, азыр аузума эмне салса айта алам. Кыскараак бир аз да. Бирок Манас эпос эмес. Ошол китепке жазылып аткан баардык маселелер, бүгүнкү күндүн маселелери, буну Манас өзү айтып атат да. Анан азыр ошону айтайын, анан кийинкисин өтөйлү. Чындыгы манасчылардын көзү жабылат да. Көзүн ачып айтып атат деген, бул ачып да айтышы мүмкүн, бирок негизи көзү жабылат да. Жүрүп олтуруп атаңдын көрү бул дүйнө, бурганак салды күнүгө, көктөн түшкөн алман бет келе жатат үйүңө, үргүлөп эми отурба, алдан арттан карашат, акмактар мында толтура, токтоп туруп карачы, Акылбек деген баласы, Манас мында келди деп, Манас айтып баратты, карап көрчү жан жагың, кабыландар толуптур, келе турган жолдордун арт жагынан болуптур, борон түшүп келгенде, буйтка жерлерге жабыркап турган кыргыздар, алдан арттан келишет, атаңдын көрү бул дүйнө, кыргызды ментип көрүшөт, көмөлдүрүк астында, көкөт айдын ашы деп, анда айтып жатканы, бурут
беттешип кыттайлар качып мындан басканы карап көрчү каныкей мында келсин деп аны дагы чакырды атаңдын көрү дүнүйө эр манас келип бакырды айта турган сөзүм бар атаңдын көрү бул дүйнө бөлөктөр бөлөк болушат кыргыздар ментип корушат корко турган жолуң жок бара турган жолуңду чолуп айтпадым тегиздеп бүгүн кайтканым теректей бою көрүнгөн тереңден болуп өзүнөн өрттөп турган жан барбы кыргыздар бүгүн жан жагын ардактап бири албады көрө турган жолдоруң көмөкөйдө ойлоруң төгүлүп минтип турганда тоскоолдук кылган ким бар дейт келечектин жолдорун айтып бирден барганым кыргызды баштап салганым кана көрчү кыргызым кемитип турган жолдордун ар бирин бирден талдадым бара турган жолуңда бектердин койгон оюна созултуп барып карасам сомодой болгон жигиттер арттан алдан келишет акылы неге көрүнбөйт атаңдын көрү бул дүйнө төгүлтүп нени беришет алла кандай кыргызды баштап бириң албадың чачылтып дүйнө барганың чакалап койгон алтыным төгүлтүп бирден салганың четтиктерге ташытып бир-бирден аны алтынды алып кетип калганың айттым го далай силерге Кытайга жакын жолобо кырып кетет Кытай деп арттан алдан келгени сулотуп бирден салганы самында колуң жубасаң алар тилден алганы эрегишип тургандар бир-бирден эми жок кылат эми тең кара жолдоруң каармандык жаса коргорум капалык эми кетсин дейт кыран болгон кыргыздын жигиттерин көрбөдүм жексур болгон кыргыздар мына менин өлгөнүм эми ушинтип кете берет да түгөнбөйт. Негизи бул дүйнөдөгү болгон илимдердин баардыгынын башында улуу акыл эс, улуу аң сезим катары манас айтылгандан кийин илимдердин баарынын башында манас ата турат деген менин өзүмдүн түшүнүгүм бар. Бул ошо манас ата менен баарлашуудан алган. Ал эми жакшы. Мунун баарын эме кылып жүрөсүң, жазып жүрөсүңбү? Эми бул могу бал китептерде жазылган бар манасын айтып аткан поэтикалык түрдө ушул ойлор анткени мындай болду да, фольклорный берилип атканда телеге алып чыгышты мени 95-жылы. Ошондо айрымдардан ошондой ойлор мындай сын болуптур да. Бул фольклордо мунун эмнеси поэзия, бул эмнеге акынмын деп чыгып атат деп. Анткени мен эми аянчымын да, негизи аянчымын да. Аян аркылуу келип атат да бардыгы. Анан тилимди кесип туруп тилиме салып койду да. Анан ошондо ушундай сын көз караш болгондо анан өтө эле жогорку деңгээлдеги кээ бир информациялар болгондо адамдардын түшүнбөй атканын байкашып анан элге жакыныраак берели деген информация келди дагы. Анан ошол поэтикалык түргө өтөлү деген тиякта кеңешме болуптур. Эми Кудайдын дүйнөсүндө алар дагы ушундай кеңешип анан ошого жараша анан кийин багыттаманы беришет да. Ошондо ушундай кеңешме болуптур. Анда поэтикалык түрдө берели. Бул элдин талабы фольклорду каалабайт экен деп анан Фирдауси менен Амархаяндын руху келип кошулуп атат. Ошондон кийин келип кошулду да. Анан башында бейт түрүндө келе баштады. Ошо манастын ойлору, манастын бере турган мындай ойлору, ошонун багыттамалары, кайрылуулары биринчи бейт түрүндө Фирдауси манастын оюн, ошондой ырлар да бар бул жерде. Манастын оюн мен ыргайлантып
анан кийин тилине салып атам деп, бул кыздын тилине салып атам дейт да. Тилиң боюнча мындай да. Анан бейт түрүнөн, анан кийин бейттен кийин анан Омар Хайям келгенен анан кийин четверостишиеге өттү, анан дагы ушинтип усовершенствование болуп отуруп, анан поэтикалык түргө өттү. Мындайча айтканда поэзия азыркы күндүн талабы поэзияга айлантышты да. Бизде анан көркөм окуу башталды да. Бизде Мен көркөм окуп баштаганым ошондон болду. Жакшы. Мындайча айтканда манастын эле ошолу көркөм окууга өттү. Бизде бүгүнкү күндө бир мындай түшүнүк бар да. Сагынбай атанын, Саякбай атанын айтканы, жана чоң мурдагы өтүп кеткен манасчылардын айтканынан башка манасты кабыл алгысы келбейт да. Бизде ушул дүйнө тааным бизди артка тартат да. Кабыл албаганычы. Бул дүйнө өсүү жолунда, өнүгүү жолунда дайым айтам. Манас дагы өнүгүш керек, тил дагы өнүгүш керек, адам дагы өнүгүш керек. Ааламдагы тоголоктор дегеле баардык нерсе өнүгүү, анан өсүү жолунда бар. Биз болсо ошону кармап алып атып, консервативный мышление дагы эле бар да ушул боюнча. Жок, момундай эле манас болуш керек. Азыр башка, маселен, Таластан бир адам менен тааныштым. Манасты таптакыр башкача кылып жазыптыр да. Башкача кылып жазыптыр дегеним, манастын сен айткандай кылып, бирок баягы эмедей эмес да, баатырлыгы, чоң казаты, тигиниси мунусу жок да. Ошону да кабыл албай атат да. 5 томдук кылып чыгарды бир неме Төлөн Жолдошев деген 5 томдук кара сөз менен жазып чыгарды. Ошону дагы кээ бирөө кабыл албай атат да, мындай болбошу мүмкүн деп. Башка ушул жерде бир нерсени айтып кетишим керек экен. Манас жөнүндө сөз болуп калгандан кийин Улуттук Илимдер Академиясы 20-жылы Манас китебин чыгарышты. Мектеп окуучуларына эсептен караштырып, Зияшбектенип, мына Канаев, Нанаевдин айтуусу боюнча чыгарышты китепти. Бул академиктер ушул жерде жөн эле былжырап эле зарплата алгандай отурушат да. Ошондой эле болуп атат. Анын себебин айтайын. Китептин эң биринчи бетинде ката, өтө одона ката. Мынтип жазылып турат. Жанастын атасы Жакып деп турат. Манас деген сөздүн эң аттанганда эле Манас деген сөздү Жанастын атасы Жакып дейт. Булар эмнени карап отурат? Бул күйүп кетесиң да, күйүп кетесиң. Жөн эле мен академияны бир жолу жоюш керек дегендердин катарына кошулгум келип кетет да. Мүмкүн атайлап жазып койгондор. Бул ой да мага келди. Бирок бул Зияшбектеновдордун жазуусу боюнча. Анда ката жөнүнө техникалык ката. Жок, мындай ачканда эле караганда Жанастын аты Жакып дегенде эле чалкаман кеттим, айланайын. Бул академиктер жөн эле отурушат, чынын айтайынбы? Жөн эле отурушат. Тек гана каршы чыгыш керек. Бүү Мариям Муса кызынын Айкөл манасына дагы булардын толук бойдон каршы чыгып туруп, мынакей немеге берип салышкан, запрет кылып койгон, токтотуп койгон. Не деген акмакчылык да. Анан эми болуптур, буга өзлөрүнө койдук дегендейчи. Бирок ушундай нерсени көрдүм. Мага көчүрүп келиптир. Мынакей караңыз, ушундай болуп атат. Кайсы бирин айтасың. Анан ушундай негизи ааламдан кандайдыр бир кабар келгенде ошолордун бардыгынын бул дүйнөдө, бул жашоодо орду бар экенин түшүнүш керек болуп атат элдер. Эми ушуну мындай бизде эми ошол түшүнүк Манастын эпосунун тегерегинде гана болуп келген да, бул Манас мына мен Бореки китебимдин мына биринчи томунда эле киргизилди да. Бул Манас Кудайдын улуу, Кудайдын дүйнөсү, мир Господа Бога деп берилип атат да. Могу китепте, бул китепте эми окуш мындай сложныйраак деп атышат, анткени научный жазылган да. Мир Господа Бога. Бул улуу Кудай дүйнөсү деп которолу. Улуу жараткандын дүйнөсү деп которолу. Мир Вселенной. Бул аалам дүйнөсү деп которолу. Анан ушунун
аяк жагында ана кийинчерээк келди да, бул так мир великого Манаса. Манас дүйнөсү. Манас дүйнөсү, улуу Манас дүйнөсү деп. Эми Манас темасына келгенде биз ошол эпос менен чектелип калып аткандыгыбыз кыргыздардын өзүнүн эле, башкалар Манасты андай деле үйрөнүп аткан жери жок. Кыргыздардын өзүнүн эле ошо Манасхан эпос менен чектелип калып аткандыгы туура эмес. Мына мен 25 жыл болду менин бул жазууларды жазып келатканыма. Бирок Манастын атынан берилген жок да, Бореки, мына Бореки Манас менен сүйлөшүү деп кичике гана бергени, булар адамдар эпос менен чектелип калган үчүн азырынча ошо бериле элек да. Негизи бул Манастын айтып аткандары поэзия түрүндө, бул элдин талабына, бүгүнкү мезгил талабына, советтик кыргыздардын кийинки калдыктары, мындай айтканда азыркы биздин замандаштардын талабына, ички дүйнөсүнө жараша Манастын эпос эмес, Манастын бүгүнкү күндө биздин мамлекеттин, биздин элдин арасында аралашып жүрүп аткандагы маселелери, элге багыттама берип аткандагысы мына ушул поэзия түрүндө. Анткени азыркы кыргыздын талабы ошондой болгон үчүн поэзия түрүнө өттү да. Бул эми буга суроо берилсе, мен кайсы учурдан кандай болгонуна кичине айтып кеттим, дагы кененирээк айтып бере алам. Анан ушул Манас дүйнөсү деп мына жака, то есть Манастын дүйнөсү деп жанагы мир великого Манаса деп берилип атканы, бул ошо ааламда ошондой дүйнө бар экен да. Демек биз эпос менен гана чектелип калбашыбыз керек. Анткени Манас бүгүнкү күндө иштеп атат да. Мен эми муну көп жолу көрдүм, практика жүзүндө бул революциялар болуп атканда, могу ар бир бизди кыргызды оңош үчүн Манастын өзүнүн руху бул жерде иштеп аткандыгын, Манас өзү биздин мамлекетти башкарууга аракет жасагандан бери көрүп келатам да. Анан ошол саясий багытта, мамлекетти башкаруу багытында, эми өткөн жогору жакта Кудайдын сөзүндө саясий деген сөз колдонулбайт экен. Мамлекетти башкаруу, мен ошо көп мына жерде көп закондор жазылды. Бирок муну Манас берген закондор эмес, бул улуу Кудайдын өзүнүн берип аткан закондору. Ошол мына основной закон развития человечества, бул ушул китептердин жазылышында, ушунун берилишинде ошол Манастын дагы ошол жерде аралашып жүргөндүгү эске алышыбыз керек да. Бүгүнкү күндө Манасты эпос менен гана чектеген ушундай маселелерди токтотуш керек да. Бул Манас дүйнөсү деген бар экен. Манас бүгүнкү күндө ошо кыргыздарды туура багытка жетелеш үчүн аракет кылып аткан, ар бир бизде болуп аткан могу күрөштөрдө, кыргыз мамлекетинин бүгүнкү күндөгү бүгүнкү багытында күрөштөрдө Манас арасында жүрүп ушу туура жолго багыттоого аракет жасаган. Анан Манас өзү Кыргызстанды башкарууга аракет жасагандыгын мен жазып келатам бул жерге. Бирок ошого дагы биздин азыркы кыргыз мамлекетинин башында тургандар же болбосо ушул багытта иштеп аткан, мамлекетти оңдоп түзөөгө аракет кылам деген адамдардын багытында мына ушул Кудайдын, ушул Манастын ушул идеясына баш ийгендер жок да. Ошон үчүн биздин мамлекет оңолбой турат. Анткени Манас мамлекетти өзү башкарам деген негизде жүрөт бүгүнкү күндө. Абдан туура. Бул биздин чоң галактикада, Саманчын жолу галактикасында Манастын өзүнүн орду бар экенин, ошол жактан бул жака кабар берилип, ошол жактан башкарылып турганы жөнүндө Атомгүлдүн мезгил сабактарында айтылат да. Сенин айткандарың туура. Манас тек гана баатырдан сырткары улуу эпос менен чектелбешибиз керек да. Улуу энергия, улуу акыл эс, улуу кубат, улуу керемет бар экенин биз дагы бүгүн билишибиз керек. Муну айтуу керек, жайылтуу керек. Айтылып атат, дагы да айта бериш керек. Ошо менен чектелип калганда эле баягы бир рамкага түшкөндөй эле болуп калат да. Анан мындай болбош керек, тигиндей болбош керек. Азыр мына бул жерде ача салсам бир 2 сабын окуп коеюн, анан ошого байланыштуу менин суроом бар да. Өрттөй жанган сулуулар бар, ар бир сөзү акылман. Аруулантат сезимиңди жандап жүрсөң жакындан. Бал тилиңе кана билгин, кайрып ага салгын сөз. Санжыралуу ак мөөр айтат, сулуу сыры түгөнбөс.
ак мөөр жөнүндө окусунан ача калсам, ак мөөр жөнүндө болуп калды. Бул бир кездерде ак мөөр сулуунун тек гана биз Соңкөлдөн чыккан сулуу деп кабыл алгандан сырткары дагы ак мөөр жөнүндө сенин бир жерлериңде бар эле. Бул башка. Ак мөөр Жантай баяны деген чоң поэма жазылган дастан. Сага ак мөөрдүн руху киргени жөнүндө дагы бир жерде айтсаң керек эле. Бул ошол дастанда жазылган да, анан бардык жерде эле бирок ак мөөр деп берилет да, өмүрбүбү деген сөз жок. Бул жердин гана аты болуп калды. Менин бул атым асманда ошол ак мөөрдүн мурунку аты даңазаланган бойдон калып атат да. Менин атым ааламга кетпеди, өмүрбүбү деген атым. Бул жердик ат эле болуп калды да. Анан ошол мурунку ак мөөр деген аты менен кетип атат да. Өмүрбүбү жок, сөздүн ачыгын айтканда. Ак мөөр эми бул мына мен бул 6-чы туулушум экен. 5-чи туулуш ак мөөр. Тиги ошо ак мөөрдүн жаны мага салынган да. Ошо бул баягы переселение душ, реинкарнация деген дагы бар экенин. Буга дагы бүгүн кабыл алышыбыз керек ушундай нерсени бүгүнкү күндө. Дагы бир менде мындай суроо бар. Сен мен билишимче эң башында кандайдыр бир табаачылык менен дагы иштеп жүрдүң эле. Бул 94-жылы ушул мага тил салынардын астында 91-жылдан баштап мен эми